Бишкек шаарынын ар жеринде жүрүп келген башаламан курулуштар эми стратегиялык аймактарга да кирип келди. Бишкектин түштүк тарабындагы Ак үй курулат деген жерге Ихлас компаниясы үй куруп кирсе, азыркы Ак үйдүн тегерегине коопсуздук маселесинен улам бийик кабаттуу имараттар курулбаш керек деген тыюу совет мезгилинен бери бар экендигине карабастан, Чүй Панфилов көчөлөрүнүн кесилишине Орион компаниясы Ак үй менен тең 7 кабаттуу үй куруп жатат. Мурдагы депутат архитектор Ишенбай Кадырбеков Ак үйдүн тегерегине Чүй көчөсүнөн баштап Токтогул көчөсүнө чейин бийик имарат курулбаш керек деген тыюу бар экендигин, бирок учурда Ак үйдү тегеректеген 3 имарат курулуп жаткандыгын айтты. Бул борбордогу центрдагы курулуштун баардыгы ошо проект детальный планировканын негизинде болуш керек да. Ал жерде сиз айткандай Ак үйдөн жана казыр курулган үйдө бир дагы үй Чуйский проспекттен Токтогулга чейин курулбаш деген эме бар. А Киевский көчөсүндө болсо 7-18 этаждуу үй курулуш керек. Ошонун да точкаларына берилген. 7 гана. Киевскийдин бул жанагы Правда көчөсүнөн Свердлов көчөсүнө чейин. Мына ушундай детальдык планировка бар. Тилекке каршы бүгүн өкмөт дагы, бийликте мэрия дагы мыйзамдын чегинде турган документти карабай, азыр курулуштардын баарын өткөрүп атканы көп кыйынчылыкка алып келип атат. Бул курулушка уруксат берген Бишкек шаардык архитектура башкармалыгы Ак үйдүн жанына бийик имарат түшпөш керек деген тыюу бар экенин билишет экен. Бирок 7 кабаттуу үйдүн курулушу үчүн бардык документтер, уруксат кагаздар алынгандыгын айтат. Ал гана эмес, президентти терезеден карай алчу Ак үйдүн так маңдайындагы курулушка Улуттук коопсуздук комитети дагы макул болгон дейт. Тияка түшкөн арыздын негизинен осо Орион курулуш компаниясынын арызынын негизинде бул жерге архитектуралык пландоо иш кагаздары ушу биздин мекеме аркылуу уруксат кагаздары берилген. Жердин документтери бүт баары бар. Ошол боюнча дагы, безопасность боюнча дагы биз жөнөткөнбүз тиешелүү иш кагаздарын. Аяктан дагы ошо тиешелүү макулдашылган, тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен. Бул курулуш бүтсө, Ак үйдүн 7-чи кабатында отурган адамды дүрбү мененби же снайпер мененби кароого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошентип Ак үйдү курчаган турак жай, кеңсе, кафе, ресторандар түшө баштаса, резиденция жактагы 2-чи Ак үй түшөт деген жерге Ихлас компаниясы көп кабаттуу үйдүн курулушун баштады. Буга чейинки азыркы сиз буга эч кандай жерлер сатылган жок деген маалыматты берип кеттиңиз да бул жердечи. Жанагы Ысык көл, сизге айтып атам. Ысык көлдөгү гостиницанын тушундагы. Бирок ошол жерге чоң бир стройка түшүп атып, азыркы маалда ошол жер токтолуп турат. Бардыгы көрүп турат, ошол жерде чоң стройка башталганын. Буну кандай түшүндүрүп бересиз? Жерлер боюнча мен жана жооп бердим. Конкреттүү түрдө Ысык көл мейманканасынын бет маңдайы жер боюнча суроо түштү, мен жооп бердим. 22 гектар жер ошол управ делами президентиге таандык. Түшүндүңүз да, биз кайсы жерде ошо резиденция курула турган жер маселесин көтөрүп чыктык да сизгечи. Сиз бул жерде, мен сизге айтып коеюн, бул жер шаардын кор кеңеши эмес, жогорку кеңеш. Ар бир сүйлөгөнүңүз бул жерде жазылып калат. Кийин ушу менен дагы сөзсүз түрдө ошо жерде эгерде сатылбаган жок, ошо ойдон турат дедиңиз да. Бул боюнча жооп бере аласыз кийин. Биздин кор кеңеште да ошентип стенограмма жүрүп турат, ар бир сөзгө жооп бергенге даярбыз. Бишкек мэриясы 2016-2017 жылдары Бишкектин соорусу болгон түштүк магистрал жактагы 84 гектар жерди текейден арзан баага ижарага берип салган. Курулуш компаниялары ал жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү куруп, квадрат метрин $1000 сатып жаткандыгын депутаттар көтөрүп чыкты. Мага түшкөн маалымат боюнча акыркы 2 жылда Бишкек шаардын мэрия 84 гектар жерди 5 жылдык мөөнөт менен капиталдык курулуштарга берип салыптыр да. Бул 1 сом мамлекеттик бюджетке түшкөн жок, арендага болот. Бирок ошол эле мезгилде жеке ишкерлер ал жерге мындай мамлекеттик социалдык объектилер эмес, бүт продажный коммерческий квартираларды салып сатып атышат. Бул мамлекеттик
Ким караш керек бул органды? Ким жооп бериш керек? 84 гектар жер деген Бишкектен берип салды деген бул хищение, мамлекеттин мүлкүн, мамлекеттин жерин жөн эле таратып атканга барабар болуп атат да. Мына сиз абдан жакшы айттыңыз азыр. Мыйзам баарына бирдей деп. Мыйзам баарына бирдей болсо, шаардын мэриясы мына Жаманкулов айтып кетти. Жана Южный магистральда 5 жылдык аренда менен миллиондогон доллар чыгым келтирген, мамлекетке келтирген жерлерди мына сатып талкалашты. Улуттук коопсуздук комитет кызматы, силер Белистен жасалма документ алып келбедиңер беле? Ушу мэрияда болуп аткан жер мафиясынын кылып аткан жерлерин таппай атасыңарбы? Мына бизге алып келип берип атат. Архитектура иштегендер, патриоттор, мэрияда иштеген патриоттор тысылдап атат, каякта карап отурасыңар деп. 2,5 гектар, 3 гектар жер, Бишкек кичинекей, карагылач азыр 500 000 доллар, миллион доллар да уже сатып куйруктарын түйүп атышат. Анткени кийинки сатып алган киши добросовестный покупатель болуп сотко берип чырылдашып жатат мамлекет менен. Мен сатып алам, кайдан билем, мэриядан сурагыла деп. Ошолорго мындай чара көрүп пересекать этпейсиңерби? Кыргызстандын эң кымбат жери бул мэрия, Бишкек. Ошо Бишкектеги жерди мына мен силерге таблицаларды берейин. Кайсы компания, кимге таандык, кимдер учредитель, бүт баары 17-18 жылдары 5 жылдык мөөнөт менен кап строительство алыптыр. Алар кандай кылат? Жерди салат, үйлөрдү салат, сатып ийет. Бишкектин түштүк тарабына жаандан кийинки козгарында эле үйлөрдү куруп жаткан Ихлас компаниясын буга чейин айрым маалымат каражаттары Икрам Илмиянов менен экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин уулунуку экендигин жазып чыккан. Бирок экөө тең тиешеси жоктугун билдирип, журналисттерди сотко берерин билдирген. Канткен күндө дагы Бишкектин эң кымбат жерлерин ит бекер алгандарга жана аны саткандарга, стратегиялык ак үйдүн жанына 7 кабат үй курууга уруксат бергендерге качан чара көрүлөт белгисиз.